Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттарын шайлоо 2020 жылы болот деп белгиленген. Бирок ага жетпей эле жаңы жылга чейин же болбосо 2020 жылдын январь айларында парламент мөөнөтүнөн мурда таркайт деген маалыматтар бар. Буга жогорку кеңештин аброюнун түшүп кетиши, эл өкүлдөрүнүн дарегине сын пикирлерин токтобой жатышы жана парламентарийлердин бир топ маанилүү маселелер боюнча позициясын билдирүүдө кеч калып жатышы буга себеп болот деген пикирлер арбын. Жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркайт деген кептер буга чейин тар чөйрөдө эле айтылып келсе, бүгүн кеңири тарады. Ал тургай көшөк артында бул демилгени алып чыга тургандар аныкталып калгандай. Эрте шайлоону буга чейин чуулганды сунуштарды айтып келген депутаттар көтөрүп чыгышы мүмкүн экен. Азырынча мындай кадамга бара турган эл өкүлдөрүнүн ысымдары ачык айтыла элек. Ошол эле убакта жогорку кеңешти таркатуу парламентарийлердин атынан эмес, элдик демилге катары сунушталышы ыктымал дегендер да бар. КСДБ фракциясынын лидери Иса Өмүркулов буга негиз жок экенин айтууда. Бул кимге керек? Бул эми ошондой бир күчтөр бар бүгүн. Сөз түрдө ушундай бир элди мындай козутуп туруш керек. Же болбосо бир кандайдыр бир саясий окуяларга байланыштырып, баягы сындаганга дагы бир бийлик бутак керек да. Мына бүгүн сын бар тең ушу депутаттарга келип тийип атат. Менин оюмча дагы болбош керек. Андай досрочный ой бар. И азыр дагы кырдаал ага кырдаалда жок, негиз жок. Дагы бир маалыматтар боюнча парламенттик шайлоодон учурдагы 6 фракциянын 4-өө гана өтөт деген божомолдор бар. Жогорку кеңештин азыркы курамы олуттуу деле өзгөрүүлөргө дуушар болбошу мүмкүн экен. Болгону партиялар аталыштарын өзгөртүп, көпчүлүк депутаттар башка саясий бирикмеге өтө баштайт деген маалыматтар айтылууда. Муну менен чоң айланыстар пайда болушу ыктымал. Анткени шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык парламентке келүү үчүн саясий партиялар эң аз дегенде 180 000 добуш алып, 9% босоодон өтүшү керек. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев тар чөйрөдө да парламент мөөнөтүнөн таркайт деген кептер жүрүп жатканын жашырган жок. Ал тургай шайлоого тымызын даярдап жүргөн эл өкүлдөрү бар экенин ачыкка чыгарды. Балким эртелек шайлоо болуп кетсе деген сөз мындай баягы тар чөйрөдө аябай көп айтылып атат да. Балким муну жаңы жылга жакын болуп кетеби? Балким жаңы жылдан кийин февралда болот экен, болбосо жазда болот. Шаардык кеңештер менен кошо деген сөздөр бар депутаттардын ичинде. Бирок процесс бир аз татаалыраак. Анткени бул азыр мен мыйзамдарды карасам, жалгыз жолу парламент өзүн өзү таратыш керек. Азыр парламенттеги 6 фракция тең шайлоого даяр эмес. Бардыгы бир дагы фракция биз даярбыз мына элдин купулуна толук деп айта албайт. Жогорку кеңештин азыркы курамын таркатуунун негизги себеби катары парламентке карата сын пикирдин күчөшү болушу мүмкүн. Мисалы, учурда эл өкүлдөрүнүн ишине ичи чыкпай, парламент кетсин деген аталыштагы онлайн петиция түзүлүп, 4000ге жакын адамдын колу чогулган. Бул демилгени көтөргөндөр депутаттардын 90% эл алдында тили чайналып, эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй албай жатканын сындашууда. Элита деп мен айтып койсом эле, элита экен деп эле кыйкырып эмес, мен элита деп деле айткан жокмун. Мен болгонун айттым. Аны эми кечке эле айта бергенде эмне? Ал деген турат чечмеленип. Бизден көп депутаттар отурган жерлер бар. Алар кандай иштеп атат? Мындай да, эл аралык эменди караш керек. Парламент алынча иштеп атабыз. 1 жыл калды. Чыдап турса, келишет шайлоого. Тыбырчылабай, анан ошол жерден утуп келе берсин дагы, иштешсин. Кийинкиге катышасызбы кийинки шайлоого? Эми мындай да, кийинкиге мен азыр катышам, катышпайм деп мындай чечим кабыл ала элекмин. Бул буйруса, менин возрастым иштей турган возраст. Жогорку кеңештин тарыхына көз салып көрсөк, парламент мөөнөтүнөн мурда таркаган учурлар мурда деле болуп келген. Биринчи жолу мындай кадамга легендарлуу парламент барган. Буга 1994-жылы кумтөр боюнча маселенин тегерегинде жаралган талаш тартыш себеп болгон. Экинчи жолу конституциялык реформа жүргүзүлүп, мунун жыйынтыгы менен жогорку кеңештин 3-чү чакырылышы 2007-жылдын 23-октябрында мөөнөтүнөн мурда таркатылган. Андан кийин 2010-жылдагы апрель окуяларынын натыйжасында 4-чү чакырылыштагы парламент эртеле өз ишин токтоткон. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.